Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда кайрадан эле Орозодогу ой пикир телепрограммабыз уланып жатат. Бүгүн биз дал ушул бизге бөлүнгөн убакыт аралыгында кайрымдуулук деген эмне, кайрымдуулукту кимдерге жасоо керек деген теманын алкагында маек курууну туура көрдүк. Сиздердин кызматыңыздарда мен Нургүл Курманалиева жана бизде конокто Нарын шаарынын имамы Алмаз Талипакунов болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Анда жалпы көрүүчүлөргө ушу кайрымдуулук дегенди, кайрымдуулуктун маданияты кандай болуш керек? Ушул багытта бир токтолуп өтсөңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Аллах таала мактоолор пайгамбарыбызга салам салаваттар айткандан кийин кайрымдуулук деген ислам дининин өтө чоң бир жакшы бир көрүнүштөрүнүн ибадаттарынын бирөөсү. Кайрымдуулук деген эмне? Кайрымдуулук бул жакшылык кылуу деген сөз да. Бизде баягы арты кайрылуу болсун дейт го. Ошол сөздөн алып жакшылык кылуу дегенди билдирет. Адам баласы өзү жакшылык кылууда биринчи акча менен, мал мүлк, дүйнө менен кылышы мүмкүн, же болбосо жардам менен кылышы мүмкүн, же болбосо адам баласынын баягы билими менен кайрымдуулук кылышы мүмкүн да. Бирок ошол кайрымдуулук канчалык адам кайрымдуу боло турган болсо, ошонун Кудай Тааладан дагы кайтарымы өтө көп болот, өтө чексиз болот. Кыргыздарда дагы айткан жакшы сөз бар го, пендеден кайтпаса Кудайдан кайтат деген. Биз кайрымдуулук кылууда адам баласы өзү мусулмандар кайрымдуулук кылууда Аллах Тааладан үмүт кылып, Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн берилет. Анан эгерде тиги бул кайрымдуулук кылып туруп ошол берип аткан кишиден кайра бир жооп күтө турган болсо, бул анда соода сатык болуп калат. Бул кайрымдуулук дегенде Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн бериле турган нерсе, анан ошонун кайтарымы өтө чексиз болот. Анан кайрымдуулук дегенде бул пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат, кайрымдуулук же болбосо садака адам баласынын башына келе турган балелерден тосот дейт. Кайрымдуулук дегенде пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде дагы бир айтат, силер кайрымдуулук менен, садака менен силердин ооруп жаткан ооруларыңарды дарылагыла дейт. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисте айтат, садака тутурдул бала, садака балелерден тосот дейт. Жана ошондой эле садака себептүү адам баласынын ар кандай оорулардан тосот деп айттык. Эми ошол садака берген адамдын сооптору жана берген мал мүлк дүнүйөсү 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет. Бул жөнүндө Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат, адам садака кылган адам дейт, бир дан эккен сыяктуу, бир дандан 7 машак өнүп чыккан сыяктуу, ал 7 машак 100 дан байлаган сыяктуу. Аллах Таала кимге кааласа көбөйтүп берет дейт. Аллаху васиун алим, Аллах Таала билүүчү жана кенен дейт. Демек, урматтуу туугандар, ошол кайрымдуулуктун аркасы 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет экен. Адам баласынын сообу дагы, мал мүлк дүнүйөсү, байлыгы дагы ошончолук көбөйтүлүп берилет экен. Абдан жакшы. Айрым учурларда ушул кайрымдуулукту бизнеске айландыргандар да жок эмеспи? Андайларды көрүп эле жүрөбүз. Ушундай көрүнүштөргө сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жаатта адам баласын пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат, адам баласынын эң таттуу жеген тамагы өзүнүн колон кийгенен жеген тамагы дейт. Анан ислам дини кайрымчы болуп, тилемчи болууга өтө терс көз караш менен карайт. Буга баягы ислам Куран аяттарындагы пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы дайыма ошол кайрымдуулук кылууга үйрөткөн да, кайрымдуулук алууну эмес. Пайгамбарыбызга күндөрдүн бир күнүндө бир адам келет, Аллахтын элчиси, менде эчтеке жок, жей турган азыгым жок, мага жардам бериңиз дегенде, сенин үйүңдө эмне бар дейт. Үйүндө бир кумура идиши болот, жана бир төшөк болот. Ошону пайгамбарыбыз сахабалардын ортосуна аукционго коюп, аны сатат. Саткандан кийин ошонун ордуна балта сатып алып берет дагы, аркан сатып алып берет, жеп алып берет. Анан ошону тигине сен бир жума бою келбей ошол жерге барып, тиги токойго барып, талаага барып, отун алып келип, элдерге сатып, ошонун колон кийгиңден акча тап дейт да. Анан пайгамбарыбыз бул жерде кайрымдуулук кылганда, бул кайрымдуулуктун көзүн көргөздү, иш жүзүнө көргөздү. Эч убакта тиги баягы япондордо дагы бир жакшы бир макал бар экен. Сен балык караганды балыкты эмес,
балык кармаганды үйрөт деп. Анан адам баласына дайыма акча бере бере турган болсо, адам баласы мындайча айтканда моралдык шал болуп калат да. Анан бирок бул экинчи кезекте ошол кайрымдуулукту өзүнө кесип кылып алуу, муктаж болбосо дагы алтысан аман туруп тилемчилик кылуу, элдерден акча суроо, бул кедейчиликтин, жакырчылыктын эшигин ачат экен. Ошол жөнүндө пайгамбарыбыздын хадиси бар. Анан бул экинчисинин ошол адам баласы дайыма жакшы ниет менен берет да. Анан адамдардын муктаж эмес болуп туруп, жакшынакай үй жайы болуп туруп, айдап жүргөн машинасы болуп туруп, же болбосо алтысан аман туруп деле кайрымчылык кыла тилемчилик кыла турган болсо, анда ошол адамдардын дагы кайрымдуулукка болгон, жакшылык кылууга болгон шабай сууп, ниети бузулуп калат да. Сөзүңүз каралды, ушул жерден кайрымдуулукка ыгалып көнүп алган адамдарыбыз да жок эмес да ушул коомдо. Баягы менин жашоом ушундай болсо эмне кылайын, силер беришиңер керек, силер милдеттүүсүңөр деген адамдарыбыз да жок эмес. Ушундай адамдарга кандай дейсиз? Анан шариятта эмне деп айтылат? Шариятта ушул өйдө айтылып өткөндөй тилемчилик кылуу өтө жакшы эмес. Адам баласынын алтысан аман болгондон кийин күнүмдүк азыркы учурларда иштесе иш аябай көп да. Азыр биз ушундай Кудайым Таала бизге ушунчалык жакшы жерди берген экен. Чырпыкты таштап койсоң чынар болуп өнүп өсүп турган жерде жашайбыз да. Бирок ошого карабастан аябай жалкоо эл болуп, кээ бир адамдар тилемчиликке кытап алган да. Анан бул жаатта бир окуяны эсиме түшүп атат. Бир адам дейт да. Бир адам бир сокур жылаанды көрөт ийининденчи. Ага чымчык келип азык ташып келип атканын көрөт да. Карасаң бул Кудай Тааланын кудурети. Аллах Таала ушул үйүндө жатса дагы рызыкландырып койду. Мен деле ушул Кудай Таалага ибадат кылып сыйынып отура берем. Анан Кудай Таала мага ушундай эле азыктандыра берет, рызык бере берет деген түшүнүк ойго келет да. Анан ушул кабар аалымдардын бирөөсүнө жетет. Анан карачы бендене дейт. Адам баласынын акылын карачы. Ушул көзү сокур жылаанга теңелгенин карачы. Азык ташып келип аткан чымчыкка теңелгенине кара, теңелбестен дейт да. Адам баласы ушул адам дайыма бирөөгө берип, бирөөгө жакшылык кылганы артыгыраак, жакшыраак болот да. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: берген кол алган колдон жакшыраак дейт дайыма. Анан бирок бергенде дайыма адам баласы кайрымдуулук болгону, кайрымдуулук кылганда бул жерде дагы бир баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Чыныгы муктаждар бар. Ошол муктаждарга дагы чыныгы муктаждарды таап даректүү берген максатка ылайык болот. Жанагы жарыялап жасаган кайрымдуулуктан баягы купуя эч кимге билгизбей жасаган кайрымдуулук иштердин сообу канчалык экөнү айырмачылыгы? Негизинде бул азыр көбүнчө жарыя кылганга басым жасап калдык да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, негизинде ошо адам жакшылык, кайсыл эле жакшылык сооптуу иш болбосун Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн кылыш керек. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн кылыш керек. Эгерде Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн кылбаса, ал адамдын кылган сооптуу ишинен эч кандай пайдасы жок. Эл көрсүн үчүн, эл мактасын үчүн кылса, анда өтпөйт. Бирок негизинде кайрымдуулук деле, сооптуу иштер деле жарыядагы, купуядагы кылынат. Бирок купуя кылган учур бар, пайдасы пайдалуурагы. Кээ бир учурларда жарыя кылгандын пайдасы көбүрөөк болот да. Мисалы, купуя кылганда адамдардын, элдин баардыгы садака берүүгө, кайрымдуулук кылганга көнүшкөн. Ошол учурда эч кимге көрүнбөстөн, билинбестен барып туруп бергендин сообу көбүрөөк болот. Анан акыркы кыяматта Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот деген пайгамбарыбыздын хадисинде бар. Экинчисинде де баягы жарыя кылганда ниети биринчи кезекте эң негизги маселе Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн болуп туруп, элдерге үлгү болуш үчүн, элдер дагы ошого кайрымдуулуктан шыктансын үчүн жарыя кыла турган болсо, шариятыбыз бул маселени деле колдойт. Мисалы, могу 2-3 күн коомчулукка үлгү катары. Акыркы бир жуманын ичинде, эмес, 2-3 күндүн ичинде муктаж болуп аткан перзенттерибизге аябай жанакы чоң суммада, ири суммада $2 миллион керектелүүчү сумма 2-3 күндө чогулат деген бул кыргыздардын, мусулмандардын берешендигинен далалык кылып аткан нерсе да. Анан баягы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып аткан кыргыздын белгиси да. Анан бул көпчүлүгү ошол жарыя кылып, адамдар дагы ошол өзүнүн кылып аткан жакшылык, кайрымдуулук ишин жарыя кылды эле, элдер дагы ошондой үлгү алып неме кылып кетишти.
улантып кетишти да. Жогоруда айтпадыңызбы ушул жана Хамза көбөгүбүзгө ушундай бир кайрымдуулук иштерин жүргүзүп атышат да. Ошондой эле кайрымдуулук иштери чынында коомчулукта жүргүзүлүп келет. Бирок канчалык деңгээлде ошол өз дарегине жетет болду экен? Айрым учурда жетпей калган учурлар да бар да. Ортодо ошол кайрымдуулукка берилген садакалардын бир 40%, 30% бир ортодо жок болуп кетет да. Ушундай көрүнүштөргө шариятта кандай жазалар бар? Баягы бул адам баласы пендечилик алдырабыз дегендей. Пендечилик адамдар, ушул кээ бир адамдардын башына түшкөн сыноодон, башына түшкөн балейден пайда тапкысы келет да. Бул адамдардын албетте тарта турган тарткылыгы да калды да. Себеби энди Аллах Таала эч убакта бир адамды жазасыз койбойт күнөөнү. Бир гана тооба кылып, кайра ошол алган акчасын баарын кайра элдерге кайтарып берип, же болбосо өз дарегине жеткирмейинче ал адамдын мойнунда кайда карыз бойдон тура берет. Карыздын күнөөсү шейит адам деп коет ислам дининде. Шейит адам дегенде мамлекетин коргоп, динин коргоп, элин коргоп, үй бүлөсүн коргоп жан берген инсандын баардык күнөөлөрү кечирилет. Карыздын башкасы дейт. Мындайча айтканда өлүк карыз болуп акыркы кыяматка өтүп кетет. Анан бул нерседе анан ушул учурдан пайдаланып кайрымдуулук кылууда урматтуу туугандар даректүү жетип атабы? Чын эле суранып жаткан, тилемчилик кылып аткан инсандар чын эле муктаж ошону чын бышыгын тастыктап туруп берген максатка ылайык болот туугандар. Абдан туура. Негизинен ушу коомчулугубуз кандай кайрымдуулукка, кандай жардамга муктаж деп ойлойсуз? Негизинде ушул кайрымдуулуктун багытын Кудай Таала Куранда таптана көргөзгөн. Биринчи кезекте Аллах Таала айтат, ачык аят менен айтат. Биринчи кезекте силер туугандарыңарга, кошуналарга, туугандарга кайрымдуулук кылгыла дейт. Мунун согу көбүрөөк болот. Андан кийин туугандар, андан кийин кошуналарга, андан кийин туугандарга деп ушундай кругту айлананы кеңейтип отурган. Анан пайгамбарыбызга күндөрдүн бир күнүндө келет дагы, о Аллахтын элчиси, мен садаканы тууганыма берсем өтөйбү дегенде, о өтөт, алеке ажрон, сага 2 сооп болот дейт. Биринчиси сен берген садакаңдын сообу, экинчиси кылган бир туугандык мамилеңдин улагандыгынын сообу дейт. Анан кайрымдуулук дегенде биз баягы кандай түрү деп калдыңыз, жакшы суроо болду. Адам баласына баягы өйдө айтып өткөнүбүздөй балыкты эмес, балык кармаганды кесип кылганды үйрөтүп, бирөөнө кийим тиккенди үйрөтүп, же болбосо бирөөнө кандайдыр бир иш кылганды үйрөтө турган болсок, кедейчилик жоюлат. Эгер дайыма тиги тамак аш менен тамак аш жүзүндө берип турсак дагы жакшы нерсе, бирок ошону тамак аш табууну үйрөтүп, жолун көргөзүп, булактын көзүн ачып койсок, эң жакшы маселе болот эле да. Анан бул жаатта илимге дагы садака жасалса, кайрымдуулук кылынса, өтө жакшы болот. Илимий баягы медициналык илимий ачылыштар жасаганга, же болбосо кандай эле коомго тийгизе турган, пайдасын тийгизе турган илим үйрөтүү боло турган болсо, ошол жаатта кайрымдуулук кылынса эң жакшы болмок эле да. Айрыкча ошол биз мына ушул Хамза бебегибизге, немелерибизге медициналык жардамга муктаждарга жардам берип атабыз операциясыначы. Бирок ошол эле биз медиктерди тарбиялоого, медиктерди окутууга кайрымдуулук кылсак, адамдардын проблемасын түбүнөн чечкенге аракет кылсак жакшы болмок да. Анан бул утурумдук нерсе неме болуп калат да, оорулардын саны үзүлбөйт. Бирок эгерде биз дарыгерлерди, жакшылакай дарыгерлерди, шыктуу балдарды, кыздарды окутуп, сырттан тажрыйба алмашууга бир жолдомо берсек, бир өтө жакшы максатка ылайык болмок эле да. Абдан жакшы. Баягы убакыт учкан куш дегендей бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жеткендигине байланыштуу сизге эркин микрофон берейин. Жалпы көрүүчүлөргө куттуктооңуз, кайрылууңуз болсо. Рахмат. Кудай Таала ушул Рамазан айында берип жаткан кайрымдуулуктарыңыздарды, кылып жаткан жакшылыктарыңыздарды Кудайым эселеп кайтарган болсун. Жана кармаган оорузуларыңызды Кудайым кабыл кылсын. Кудайым өзүнөн башкага муктаж кылып, тилемчилик кылуудан Кудайым өзү сактасын. Берген кол алган колдон жакшы демекчи. Кудайым баардыгыбызды берүүчү колдордон, эч кимге муктаж эмес колдордон кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.